Кыргызстанда күнөскана иштетүү келечектүү бизнес. Бирок ошого карабастан, өлкөдө күнөскана иштетүү талаптагыдай эмес. Мындан улам кышкысын жашылча жемиштерге карата баа кымбаттап, жергиликтүү ишкерлер калктын 10% гана камсыздап келет. Өлкөбүздө акыркы жылдары күнөскана ачууга көбүрөөк көңүл бурулуп, 1-2 жыл аралыгында натыйжалуу тармакка айланды. Шаар четиндеги күнөсканалардын бирөөсүнө барып, алардын бүгүнкү күндө жасап жаткан иштери менен таанышып келдик. Кычыраган кышты мындай күнөсканалардын жардамы менен жай айына алмаштырган биздин дыйкандардын кулпунайлары мына мынтип бышып жетилиптер учурда чогултуп жаткан кез экен. Анда эмесе ушул кулпунайдын кантип өсүп жетилерин азыр биз сиздер менен бул байкелерден барып чогуу сурап көрсөк. Мына ушул 2 хаус деп коебуз. 6 рядтан 12 ряд. Могулар болсо Кореядан келген көчөттөр. Кореядан келген көчөттөр. Мына октябрдын аягында отурубуз керек. Бүгүн гүлдөп, кээ бирлери бышып, мындай болуп эметип атат. Эми мына отурушкан бул топурак эмес. Бул кокосовый стружка, мына эки. Бул кокосовый стружка, нейтральный материал. Буга эки тамырларды гана кармап турат. Ана мына капельное решение, мына капельное решение, могу тешиктер менен суу келет. Это компьютерден бирге азык келет. Şu ар бир ушундай капельное решение, ар биринин түбүнө азык келет ушуга. Монун ичинде суу бар. Теги компьютер иштегенде мондан суу чыгат. Акыры капитет турат да, капельный ошол тамчылап турат. Топурактар эч кандай азык бере албайт. Азык бере албайт. Топурак бул могу гана тамырын кармап турат. Анан нымды кармап турат. Мурдатан эле кулпунайды жылдын аптаптуу мезгилинде жеп көнгөндүктөн кышкысын ага болгон суроо талап аз. Чоң түйшүктүү. Чыгымды кетирген дыйкандардын эмгеги бааланышы үчүн учурда кулпунайдын дөң баасы 1000 сомду түзөт экен. Албетте, ар бир адам мындай баада сатып алууга чамасы келе бербейт. Кулпунай чогултуп жүргөн жумушчу айымдын айтымында бир териминде 10 килограммдай чогултушат экен. Эмне үчүн чака алып алган жоксуз? Чакада эзилип калат да, көп салынат агана. Мондай контейнерлерде аз-аздан 200 грамм, 300 грамм, анан кийин эзилбей жакшылап кылып алуучуларга да жакшы. Жыйнап турбайсыздар. Бүгүн канча кулпунай чогулттуңуз? Бир 10 килодай болду, 10 кило, 20 килодай болду. Күнөскана жарык берүүчү система менен толук камтылышы керек. Себеби өсүмдүктөр бир күндө 15-16 саат жарык менен камсыз болушу зарыл. Ошондуктан күн чыкканча 3 саат жарык күйгүзүп, күн баткандан кийин да 16 саатка тууралап берүү шарт. Тамчылатып суугаруу менен биргеликте өстүрүлүп жаткан өсүмдүк ошол эле иненин жардамы менен азыктанып, ага эч кандай топурактын кереги жок дейт адис. Ана морики инертный песок деп коебуз, инертный материал, ошо менен жаап коебуз. Анан суу берилет. Анан тиги эмеден өнүп чыгат. Данектен өнүп чыгат. Анан буга сууга эми терде бизде эмебиз бар. Рассадник деп коет да. Рассадникти өстүрөбүз биринчи. Бул мына азыр кеч болуп баарыбыз жапатырмак отургузуп атабыз да. Кеч болуп кетти, өсүп кетти аябай. Анан эми батыраак отургузуп, ордуна отургузуп, эмески мынакей уже гүлдүн эмеси пайда болуп калды, мынакей. Кичинекей гүлдүн эмеси уже мынакей розетка деп коет, гүлдүн. Мына моорик гүл. Ушу бир жума 2 жумада уже гүлдөй баштайт. Күнөскананын бир бөлүгү хаус деп аталат экен. Хаус англис тилинен которгондо бөлмө дегенди түшүндүрөт. Бир бөлүмдө буга чейин бадыраң өстүрүлгөн болсо, азыр түшүм жыйналып өтүп, помидор отургузулуп жатат. Бул отургузулуп жаткан помидорлор буюрса апрель айында бышып жетилет экен. Сарыжон айылынын чет жагында курулган күнөсканада ушул эле айылдын тургундары эмгектенишет. Жумушчу күчтүн саны 20 чакты. Эмгегин катуу болсо татканың татуу болот дейт эмеспи? Анын сыңарында эле ким эмгектенсе өзүрүн көрүп, мээнети акталып жаткан кези.